Токмокко киргизгенбиз да. Мындан да байкалып өтөйүн. Ошо фигманы бизде ким жакшы немеден, дизайнерлик жактан фигмадан толук макетти түзүп бербейсиңерби? Ошол макеттин негизинде биз анан биздин жана группа, WordPress'тин группасы, биз ошого таянып, биз шаблон издейли. В принципе, у нас же на Мира готовый есть же, да, уже? Кстати, башка бир колонка ачыш керек окшойт да. Биз Sprint 2-nin колонкасын ачып аткан турабыз. Жок, тура эле. Эме кыласың, Sprint 2-ни просто өчүрүп эле. Sprint 3 деп туруп, датасын өзгөртүп койсоңор болду, тура эле. Нормально. Там просто даты поменять надо, и Sprint 3 деп коюш керек. Дизайнеры, кто сможет нам сделать общий макет? Если желающих не будет, тогда мы просто будем на шаблонах. Паралапай азыр жөнөтөм. То мы просто, исходя из шаблонов, будем строить. У нас же на Miro это просто структура есть. Ошол структураны эле просто фигмага эле көчүрүп, общий макет кылып коюш керек, да? Кто сможет сделать? Калайчы дедлайн канчага чейин? Дедлайн четверг. Эгер ошо фигманын карточкасына кошулсаңар, анда WordPress-тикинен силер чыгасыңар, WordPress менен башыңарды оорутпай эле койсоңор болот. Жалаң фигманын структурасын түзүп бергиле да. Жок, мен WordPress менен иштеп көрейин деп аткан болчумун да. Если можно. Хорошо. Анда тогда фигман, если желающих нет, тогда фигман пока на место эле коюп тургула, Азамат. WordPress менен кетели полностью. Удалить этет. Пока удалять этпей эле, тияка эле обратно эле которуп койсоңор немесине. Так, подождите. 1 час здесь добавить. Так, потом копировать. Ссылканы жөнөттүм немеге, чатка. Тогда фигман пока коюп турулат. Какие еще карточки там агайдык не закрытыйлар бар экен бизде? Процесстер, это пока не надо, это на будущее деп аткан. Notion веб-сайтын өчтү деп коюптур. Буну мен агай менен такташым керек экен. Муну өткөндө биз өзүбүз жазганбыз. Данияр экөөбүз. Анда просто деген. наш Notion, в принципе, готов. Там только нужно это контент заполнять своевременно, и все. Notion у нас даяр. В принципе, это можем удалить. Удалять это Азамат. Бөлүнгөн участниктер өзүңөрдүн немеңерди, контентиңерди толуктап, баарын жашнакай алып киргизип койгула болду. Ошо менен Notion'дун страницасы эме болуп калат, готовый. Теперь мы Notion'дан и архивация, да, архивация, удалить. Notion'дукун мы как тренировочный болду, да, мы как бы подготовили, как мы структуру будем создавать. Теперь уже Notion был это самый простой конструктор, получается. Мы теперь будем переходить на усложненный WordPress, то есть то, что WordPress на готовом шаблоне будем создавать наш сайт. Notion'да, как вы заметили, у нас только ограниченный блок терминал түзсөк болот сайты, а на WordPress у нас мы можем уже там различные эффекты подключать, различные анимации подключать, анан ошонун баарына эми ушул 3-чү спринтте полностью үйрөнөбүз. Анан буюрса WordPress шаблонун түзүп алгандан кийин мы уже я очень надеюсь, что следующий спринт мы уже пойдем полностью по коду, код менен түзгөндү үйрөнөбүз, да? Мне кажется, ошондой план агайдыкы, насколько я поняла из записи. Поэтому сейчас вот очень хорошая возможность, да, то есть вас обучают и на Notion сайт построить, и на WordPress, и с нуля, с кода все начать и все подключать деген немени возможности жакшылап азыр үйрөнүп алсак, аябай жакшы возможность, тем более Азамат агайдын опыты аябай чоң, у него можем это полностью, мы должны его то, что он нам дает, то мы должны в себе впитать, так как будущий разработчик. Акырындап, степ-бай-степ, ошондой эмелерин үйрөтүп атат агайчы.
И теперь, смотрите, MD Notion'ға кирсеңер, Азамат. Эмеге общий страницаға. Telegram жөнөтүп койдум, өйдөрөөк карасаңыз, жедегүле же. Теперь вниз команданын мүчөлөрү дегенди дубликат кылсаңар, Азамат. Сайкалчы мында жок экен да азыр мээрим кошулуп алды эле. Сен мээримди кошпой эле кое берейинби? Мен айтып турам да эмне болуп атат, эмне болуп атат. Жок, мээримди кошо бергиле, ал деле эме участник полноценный кошобуз. Чатты карасаңызчы же. Мен зум чиген менде жок экен да азыр. Всё кирип. Азыр Ооба. бардыбы? Азыр кирип алгыла, пока есть эме, возможно, өчүп калат анан. Так. Жаңы киргендер болсо, еще раз повторюсь, вся коммуникация по третьему спринту, по работе третьего спринта будет проходить в телеграм-канале. Эмеден Discord каналдан мы только объявления официальные выставляем, то, что жолугушуу болот, жеда бирдеке болот, бул жакты карап койгула, тиякты карап койгула деген только официальный объявленияларды беребиз. Анан эме ким эле биздин протоколчулар Молдогазы YouTube'га загрузка кылып коет, бирок протоколго эмени киргизип эле койгула. Закрытый телеграм канал ачылды дегендичи. Так, теперь смотрите, копийни өчүргүлө, copy off дегенди. Эмне деп өзгөртөйүн? Активдүүлүк журналы деп койгула. Активдүү жок, активдүүлүк. Потом оңдоп коебуз журналы. Теперь эме киргиле, статусту өчүргүлө, статус, категория, могулардын баарын, пропертилердин баарын өчүрүп салгыла. Name'ден башкасын баарын. Ошондойбу. Мен каяктан өчүрчү эле? Меме кирсеңер өзүңөрдүн карточкаңарга. И ушерден эле бүтүн өчүрүп салгыла. Пропертинин баарын өчүрүп салгыла. Жашаган жерим бардыгымбы? Лок дегенди, unlock кылсаңар. Unlock. Мон категория, пропертинин баарын өчүрүп салгыла. Выделять этеле эметсе болот. Общий выделять этеле. И анан 6 точканы басып. Ладно, бирден удалять этеле. Электрон почтага аларсың жок экен? Жок, все удаляем. Ал деле керек жок. Бүтүн удалять этеле, азыр мен айтам, что керек эне. Мышка менен кылса батыраак болгон эме. Неудобно болот. Мен мышкам бузулуп калып, эмет болбойт да. Так, теперь add property. Жок, add property, Азамат. Модерн checkbox. Checkbox. И все, теперь закройте. Модерн азыр 19 участник кирип отурат. И еще плюс add property. Эме деп коем, activity деп коем. И активдүүлүк, активность деп койгула. Плюс add property last edited дегенди койгула. By или time? Эконтен койгула. Азыр вот кто 19 человек сидят, все зайдите на эту страничку, баарына доступ берип койгула дагы, баарыңарга өзүңөргө чекбокс коюп чыккыла. Last edit time. Все.
Берки общийге эми лог кылып коюп өзүңөрдүкүн. Эми птичка кылып койгула, силер уже кирдиңер да. Все, лог, закройте себя. Азмун өзгөрткөн эмне болмусу? Аты эле болуп кеткен да. Или ким? Аты Ладно. жөнү. Эси деп койгула. Эси. И бонусу Сааты. Сааты жана күнү. саат убактысы деп коеюн. Все, теперь вот 19 человек, кто сегодня присутствует, пожалуйста, зайдите, себе галочку проставьте. Астында там у могу нас био будет- сион деле өчүрүп коюш керек го дейм, Анделе өчүрүп койгула, можно этот убрать. экен да. Шуну веселей берет. Здесь будет наблюдаться полностью ваша активность. То есть не только я буду контролировать, то есть Азамат агай өзү кирип деле көрүп турат кимдер активно катышып атканыңарды же катышпаганыңарды. Все, эметип кирип, ар бириңер, у всех доступ есть, шер кылып койгула, неме Азамат. Доступ алыш керек окшойт что-то басында. Баарында бар бекен, бир сыйра текшерип чыккыла. В смысле, баарында эмес, бул жерде аз эле киши экен го дейм. Жо, баарына бере бергиле, все равно по last edit time менен билип койсо болот анычы. Могу мен эле бере берейин да. Алло, дейт. И она, и еще один этот. таштап коесуңарбы? Да. Ой, жаңы кулак. Так, алло, эдит менен берейинби? Allow edit, ооба, allow editing. Кен edit жок, invite кылып эле. Invite кылып эле. Invite кылайынбы? Invite кылып, кен edit деп коесуңар, анан Азаматка өзүңөргө Молдагазыга мага full access берип койгула. Азамат Жок, бирде агайга. так эле ошондой, мисалы, бу жерде азыр ким full access'тен Зайлодин бар экен. Зайлодинди өчүргүлө, кен edit кылып койгула. Зайлодинди кен view кылып койгула. Кен edit кыла берейин. Жок, кен view. Окей. Restrict, Кен view. restrict access. Калган немелерчи? Азамат ага full access. Азамат агай мага Молдагазы full Молдагазы access. 4 кишиге full access, калгандар бүттүнө кен view. Кен edit'тей берилечи, хорошо. Кен edit'тей берилечи, потом по времени просто определим, когда они заходили. Чыраны ссылканы кайра жөнөтүп коесуңарбы Телеграмга? Телефонум эме кылып айтат, Мерим азыр Zoomга кирди, кошулуп Кайсы алсынчы. ссылканы, ушу Notion'ун ссылкасынбы? Жок, Телеграм эже, Телеграм. Телеграмдыкын, хорошо. Болду. Так. Барды? Калган баары кен edit Келди, кылат. Калган баарын кен edit кылып коелу, потом по времени можем это определить, когда они заходили, и все. Так, азыр могу жерде ким жок, ким бар, эметип кой, Жок, фамилияны айтам. аны эметпеле койгула, просто здесь они галочканы коюп койсо, здесь автоматом выйдет, кто не был. 19 киши отурасыңар, баарыңыздар кирип, галочкага коюп койгула отметканычы. Жок, галочка койгонго эдитке эмес барбы жок. Мен жок окшойм, что-то көрүнбөй атат го эмеден. Айжамал Самибаева. Поиск кылып көргүлөчү. Поиск кылганда. Могу жерден чыгыш керек беле? Аха, ошол жерден чыкпады. Ошо жок экен. Галочка коюлуп атат го. Ачса. Айжамал силер жок экенсиңер, Айжамал Самибаеваны эме кылып койгула, доступ берип койгула. Бар экенсиңер, Айжамал. Көргүлөчү да бир кылып текшерип. Азыр кене кылып коеюн. Эми кошулду. Рахмат. Так. Да, кимди кош керек, өзүңөр сразу айткыла, ким бияка кирип баса албайт. Азыр сразу кирсеңиздер, ким Zoom'да отургандар. Эмеле катынын сөзүн сүйлөп катына болушуп атпадың беле? Мерим бар бекен, чутпай дейби. Ападем. Мен сизди жакшы көрөм го. Аруке. Биз да Аруке, кино көргөндү мал жакшы айтты го. көрөбүз. Аруке жыр кайтпа. Как обычно го, Аруке. Аруке тиги эмеге Notion'га кирип өзүңөргө галочка коюп койгулачы, могу страница активдүүлүк журнал деген жерге. Меримдики бар бекен, текшергилечи, Мерим Жутанкеева. Окей, бар экен.
Очень извиняюсь. Вроде өчүргөндөй болдум. Ладно. Мээрим кимдейсиз? Страшно. Айзада Бачабаева. Жутакеева. Жок, окшойт. Азыр берип коеюн анда. Кимде доступ бар? Азыр сразу доступ алгыла. Мээрим Жумаева. Жутанкеева. Жок, J менен кодем. жазылат. Мерим.Жутанкеева. Жутанкеева. Жок, кандай нерсе? Кош Жактан карап койгон. көрөйүнчү. Меникини да карап көрөсүзбү, Асель Мамбеталиева? Побыстрее заходите уже. 11:47 болуптур. Кыргызстандын сааты менен. А то ты перевалит на второй день. Мээрим. Фамилия Жутанкеева бар экен. Имейлин жазбапсыз го? Биз өзү өчүрүп койдук. Просто галочка эле коюп коебуз и все, да? Просто галочканы коюп койгойлу. Там вы увидите, что убактыңарды баардыгын көрсөтүп турат буяктачы. Жанында эме кошуп коесузбу? Садырбек кыз. Айзада Бачабаеваны да карап коесуңарбы? Азамат. Барсыз. Бачабаева. Аз көрөйүн. Айзада Бачабаева. Эшитеңке бар бекен сонда? Кантип копиялап берди? Мына копировать. Жидегүл Нурбаева бар экен. Барсыз. Көрөйүнчү. gmail.com эле. Всё, пошел. Асель Мамбеталиеваны карап коесузбу? Айзада Бачабаева. Инвайт кетти. Алдыңызбы? Азыр карайынчы. Азада Байчева экөө жүрөт го, бир эмес экөө жүрөт. Ошо эме Y менен жазылганда өчүрүп коесуңарбы ошону? Кайсы Y менен? Подождите. Экөө тең бирдейби? Через I пишется. Айзада Бачабаева. Экөө тең туура эмес экен. Бул Байчабаева дегенде, бай дегенде И да, И эмес. Экөөнү тең өчүрүп салгыла анда. Remove кылып койгула экөөнү тең. Так, гида ким сурап эле акыркы? Асель Мамбеталиева. Асель Мамбеталиева. Жок, окшойсуз. Диана Азыр мына Садырбек кызы. акыл жерде турат. Айзада Бачабаева текшерип көргүлөчү. Y мененби? Мына Байчабаева жүрөт дагы эле жанагы эле. Жок, Notion'дагы атыңар Y менен жазылат экен, бирок почтаңар I менен жазылып кетти да. Азыр текшерейинчи. Текшерилет. Так ким кошула элек айтыла? Жипар Алапбаева, Диана Садырбек кызы. Активдүүлүк журналы Notion'дабы? Notion'да. Диана ким дейсиз? Диана ким дедиңиз? Садырбек кызы. Баркенсиз. Меникини карап көрөсүзбү? Жакып Жомартулу кетти приглашение. Жипар Алапбаевага приглашение бердиңерби? Жипар жок экен азыр. Кош керек. Полностью kk@gmail.com менен жазгыла эмеңер почтаңарды, чтобы ставить копи-паст кылып эле эметелбиз. gmail.com. Жипар Алапбаева кетти приглашение. Все, баарыңарга бердикпи? Мерим Жутанкеева кошулдубу? Жутанкеева кошулду, Керимбаеваны карап көрөйүнчү. Чатка жазып аткан экен. 20 участниктин баардыгыңар приглашение алдыңарбы? Меникини карап коесузбу, Асель Мамбеталиева? Асель Мамбеталиева карап берейин. Керимбаева кошулду, кетти сизге. Скрам мастер болуп дайындалдым, баардыгыңыздарга жазам айтып. Болду, молодец, Сержан ака. Так, Айзада Байчабаева сиз кошулдуңуз, Мерим Керимбаева кошулдуңуз. Асель Мамбеталиева кетти. Так, всё. Все, ошо бүгүнкү саат менен вы должны успеть, да?
Ошондо бизде. Так, все. Калгандар нормально. Ама Так, всё, бүттү. Сайкал эжем активдүүлөрдү галочка алгандыр баардыгын үстүнө чыгарып койсо болот. Бир эле кылып. Аны азыр фильтр менен оңдоп коем мен. Неметпеле койгула. Ага тиешпеле койгула. Так, теперь смотрите. 0-0 болуп калды. Ладно, ничего страшного. 28 менен эсептелип кетерсин. Просто биздики саат 10 болду. У меня еще 27-е. Ничего страшного. 5 минут эчтеке болбойт. 28-27 менен ошо эсептелинет да. Так, теперь түшүнүктүү болду. Активдүүлүк журнал. То есть при каждой встрече, когда вы присутствуете на Zoom встрече, заходите и отмечайте себя. Мы будем каждый немеге бияка мен түзүп берем. Активдүүлүктүн ар бир немесин, күнүн. Ошол жакка жаза беребиз. И журнал будет идти, и потом уже будет ясно, кто действительно работал, а кто действительно просто сидел и наблюдал дегендейчи. Это не только для меня нужно, не только для Азаматага, но это для вас же самих же. Эми трелага кирели, Азамат. Карточкалардын баарын жаптыкпы, в принципе? Могу эмне restricted view деген. Аны ким restriction кылып койду? Full access'тен кимиңер restriction кылып койдуңар? Сейчас я открою. Все, açıldı. Refresh kılsаңар. Все нормально. Açıldı. Ага. Эмне кылып койдуңуз Сайкал эже? Айтпайм. Сайкал Так, эже бизден ошон башкача көрүнүп атат да, мендечи активдүүлүк журналында менде сүрөттөр чыгып атат. Ошондой эле болобу? Да, сүрөттөр. Table view'га Сиздики өзгөртсөңүз. мына монда алып койгон окшойт да, галерея view болуп турабы сиздики монда. Ооба. Неме, Азамат, şu yerden ele удалять ет Галерея салгач. Şu yerden table view'ны эле калыптыр, калгандардын баарын удалять ет салгач. Мүмкүн беринен келди да. Дегенди таппай атам да, Notion'дан үлгү каягында, Notion'ду. Үлгү? Ал эмеге киресиз, шаблондорго киресиз. Астына WordPress'те, WordPress'те. Так, Word муну эмне келечек кылам? дегенге кирсеңер. Галерея дегенде мен булардын птичкалын алып коембу, эмне кылам? Delete. Жок, астынан. Или бул жагына башым керек. Жок, туура эле кирдиңер, Азамат. А. Туура кирдиңер. 3 точки. И вниз, видите? Duplicate и Анда delete. башкалар көрүнбөй калбай Сайкал эже, мыналар сүрөттөр удалить этилип кетип калбайбы? Жок. Table view'да сохраняться этилип бар. Delete деп койгула. Так, Еще раз. By By location location delete кылып койгула. By department дейт. Тоже delete. Эки table view алып турду, ошондо эмне экен бул? Ошо экинчи table view'ну удалять этип салгыла. Дубликация болуп кетсе керек. Сайкал эже, эртең жолугушуп болгондо бүгүн Zoom'да эмне кылгандарыбызды полный айтып беришибиз керек да, Scrum мастерлер. Да, и теперь смотрите. Scrum мастерлер у нас Жидегүлүжү менен Эржан ака болду да. Эртең дейлиге катыша аласыңарбы? Күнүгө дейлиге катыша аласыңарбы? Мүмкүнчүлүк болобу? Ооба, катышып келдим. Ооба, аракет кылабыз. И все, хорошо, смотрите. Дейлиге катышканда вы будете рассказывать только тот день, когда мы встречались и какие работы делались. Мисалы, бүгүн жолуктукпу? Бүгүн жолуксак, эртеңки дейлиге барып, отчет берип коесуңар. Эртең жолукпасак, просто кирип туруп эле жаңылыктарды эле окуп койсуңар болду. Отчет бербей эле койгула. Потому что эчтеке жазылган жок. Түшүнүктүү болдубу? Ооба, түшүнүктүү. То есть скрам-мастерлер будут участвовать на каждой дейли митинге, но будут давать отчеты только тогда, когда у нас была встреча, когда шло распределение задач. А так, хорошо? Ага, теперь смотрите, эмеге кирсеңер, трелого, Азамат. Карточкадан еще раз пройдемся по одному. Так, вроде бы все вопросы мы охватили, да? Спринт, скрам-мастер, протокол. Протоколдо кирсеңер. Гүлзина эже менен ким эле? Ким дайындалды эле? Гүлзина эже менен Жипаре Алпаева. И Notion'ду ачып берсеңер, көрсөтүп коелу. Ушул жакка толтура бересиңер. Гүлзина эже менен Жипаре эже. Жок. Треладон эле. Нур эме. Азамат. Вот это нажмите, да. И тут предыдущий спринттики
Протокол дегенде жетине кирсеңер, эмди. Азамат протокол деген. Жо үстүндө. Спринт 2'nin, анан спринт 1'din форматын көрүп туруп эле, точно ушундай алып эле спринт 3'түкүн түзө бересиңер, хорошо? Жипар Алапаянын кош керек биякачы. Мен анда бияктан неме беришим керек экен. Доступ берип коелу. Протоколдорду будете писать только в том случае, когда у нас будет Zoom-встреча. Zoom-встречанын эмнени сүйлөшүлдү, эмнелер аткарылды, жана эмнелерди кылабыз деген сыяктуу форматын карап туруп ошону менен толуктай бергиле, макулбу? О, 3 эле берейинби же общий берер? 3 эле берейин, а? 3 эле бересиң. Так, бияктан. Invite. Жипар Алапаева. Баарын килеп экен го. Жипараны текшерип көргүлөчү, анан доступ есть у нее или нет? Жок болуш керек. Жок. Кошула элекин. Кошулуп, тезирээк эме кылып турсуңуз, галочка басып койсоңуз, жаңы киргендер, бүгүнкү жаңы киргендер. Баарыңыздарга тиешелүү. Так, сизге да Кенедит беремдир, а? Кенедит. Теперь следующая задача скрам-мастеров будете прослеживать активность этих участников, которые сегодня присутствуют. Полностью ответственность на ваши задачи. Теперь смотрите, эмди Азамат могул жерде тапшырма деген бэклог дегенге кирсеңер, по заданиям мы закончили, эту колонку закрываем. Спринт 3'түкүн пока ушулар эле на данный момент на эту неделю. Могул жерде добавить еще одну карточку деп, Инстаграм деп кошуп коюлатчы. Кыргыз келечек диджитал, жок, внизу да имели. Инстаграм. Келечекте өзүнүн, келечек диджиталдын өзүнүн эмес Инстаграм страницасы болуш керек. Мынады пока как задание на будущее кылып киргизип коелу, пока не забыли. Араңыздарда СММге активдүү катышып, ушундай үйрөнөм, там жардам берем дегендер болсо, добро пожаловать. Баарыңыздарга эшик ачык. Пока это бэклог на будущее болсун, да, чтобы пока я не забыла, чтобы все знали. И по остальным задачам, которые здесь еще висят, это мои задачи в основном. Я это закрою, буюрса, 2 күнүн ичинде жаап таштайм. Болушум керек. Ачык эшик акциясы, бош катышуучулар башка долбоорлорго бөлүштүрүүнү мен анын таблицасын түзүп берем да, анан эмки встречасында түшүндүрүп берем, эмки встречада. Так, все, по спринту, по Trello мы карточки закрыли. Теперь, если у вас есть вопросы задавайте, и если нет, тогда тарайлы, эсалайлы барды болсо. Силерде сабактан чарчадыңар болуш керек. Менде суроо бар. Хорошо. Бош адамдарды башка проекттерге качан жиберебиз? Ошо Азамат агай айткан болчу да. Бүгүн мен как раз ошол эмени түзүп берем. Списокты в течение сегодня или завтра даяр болот. Ошондо биз бүгүн 20 киши катышты, ошол 20 киши пока только келечек диджитал менен иштейт, а калгандарын мы башка проекттерге жөнөтөбүз да, но нам придется им по их личкам пройтись. Катышасыңарбы, активдүүлүктү көрсөтүп бересиңерби деген сыяктуу сообщение жазышыбыз керек да. Анан ошондо мы распределим, потому что мы же не знаем этих людей. Бизде, допустим, 63 киши активдүү статус менен жүрсө дагы, анын ичинен максимум 25 киши нормально иштеп атат да. Эмди ошо 40 кишини мы должны по личкам пройтись еще раз. Катышасыздарбы, активдүүлүк сиз тараптан керек болуп атат дегендей сыяктуу сообщенияны Азаматка жүктөп коеюн. Азамат, карточка түшүп койгула. Треллага. Как раз инициатива наказуема. Ким? Эрбол Молдогазы берди бул эмени. Вот Молдогазы, Азамат экөөңөр ошол сообщенияны жазып дайындап койгула, и мы потом ошону копи-паст кылып эле калган кишилерге жүктөп коебуз. Эми ал ачык эмес беле ошол азыр. Кайсы жерде? Ал карточка бар эле го мурда эле. Жок. Менде сунуш бар эле. Жок, ал закрыт, дандарга тийишпегиле. Жаңы эле ачып жибергиле. Команданын карточкасы.
Мына бошко могулар дагы. И ошону ачыкла дагы. Вот как раз, вот смотрите, я вам список составлю. Молдагазы менен Азамат тексты түзүп туруп, поличкам пройдет, все. Все дела распределены. Канча чейин кылып коелум. Буну нужно срочно 29-да бүтүрүп коюшубуз керек. 29-да биз уже баарына сообщение жөнөтүп коюшубуз керек. Я вот как раз завтра бүтүрүп берем. Молдагазы менен Азамат мындай культурный, техничный сообщение түзүп койгула, ошону жөнөтүп коебуз анан. Так, все, теперь эмеге Арукени коштуңарбы, кстати, карточкага? Аруке кеч кирип калбадыбы? Телеграм каналга кирдиби? Кино көрүп аткан окшойт, кызыктуу жерине келип калган. Фигмадан Аруке макет кылсак деп жаткан деген, это про Аруке говорим или про кого? Эме Эрбол сурап атпайбы, мага дагы эме барбы, жардам берейинби депчи, анан биз жана Фигмадан макет жөнүндө сурашып атканда Эрбол жок болчу да ошону укпай калдык деп атпаймынбы? Эрбол. Бир сыйра айтып койсоңуз. Эрбол бизге деген саламатчылык. Фигмада бизде жана Миродо анализ жүргүзбөдүк белек уже. Бизде предварительный башкы беттин структурасы бар да. Анан ошол структураны, то есть биздин веб-сайттын структурасы Миродо бар. Ошол Миродо структураны алып, Фигмада макет жазаш керек да, прототип. Анан ошо сиз жазган прототиптин негизинде биз анан WordPress'те шаблондорду издейбиз да. Анан ошого жараша WordPress'те веб-сайт жасайбыз. Макул команда барбы баларда? Команда жок, сиз первый волонтер. Ошол жактан эме? Ушул жардам берейин Фигмадан. Эржан ака, сиз жардам бересизби? Ооба, Эрбол мырзага. Эми Азамат ака, жаңы карточка түзүп коюңуз. Азамат ака, Азмордон айтып коюңчу. Эрбол могу жактан өзүң таап, эме птичка коюп кой. Макул. Аруке силерде птичка коюп койгула. Анан Арукени WordPress шаблонго кошугула. Азыр берде демеси бар бекен көрүп коелучу. Все, тогда Эрбол менен Аруке бар экен. Эржан работает над структурой, над шаблоном на Фигме. Силер WordPress'ке кийлигишпей эле койгула. Силердин основной задачаңар четвертке чейин бизге Фигманын, четверг эмес, средага чейин Фигманын немесин түзүп беришиңер керек. Фигмада биздин веб-сайттын макетин түзүп беришиңер керек. Эрбол сураттым элең, бар экен сенде дос. Ким сурат жаңы эле? Рахмат. Фигманын макетин основывайтесь на анализе, который проделали Айнагүл эженин командасы. Там Данияр, да кимдер бар эле, ошолор түзгөн. Ошол көрсөтүп койсоңор карточканы, кайсы карточкада, кайерден ссылкасын тапса болот. Азамат. Не боюнча? Спринт 2да, спринт 1де бүтүргөнбүз аны, же спринт 2де бүтүрдүк? Спринт 2де. Спринт 2 данга кирсеңер, ылдый жылдырсаңар. Дагы анализ, логотип жасоо, вот это сайттын структурасын башкы бет жана анын түзүлүшүн айтсаңар. Даниярды кошо албайлыкпы өзүбүзгө? Данчик как ты думаешь? Биз изилдегенди билесиң да сен. Изилдегенде кандай эмелерди карагансың? Так. Хорошо. Всё, тогда Дания, ушул карточкага кирип, ссылкалардын баарын ошол жерден тапсаңар болот да. Макул. Так, все, тогда Азамат, создаем Фигманын структурасы деп. Структура сайта на Фигме депчи, кыргызчасын. Фигмада. Фигмада. WordPress'ке тоже хочется сайт алачак. Жок, кошуласыңар, силер бизге болгону до среды Фигманын макетин түзүп бергиле. Параллельно, если интересуетесь, шаблондорду карап, шаблондордун тиркемесин кошуп койгула да, анан шаблон WordPress'те иштеп баштаганда кошуласыңар без проблем. Просто я не хотела вас отвлекать тем, чтобы вы же тоже будете заняты, чтобы оюңар башка жака кетпесин деп, только на структуре пока сконцентрируйтесь. Как только структуру сделаете, прикрепите все необходимые ссылки, и основываясь на вашей структуре, мы будем потом дальше искать шаблон.
Если у нас у WordPress группасында срок был до четверга, то у вас срок должен быть до среды. Среда барыбыз кирип, ушул карточкадан ссылкаларды карап, кандай структураны түзгөнүн көрүп туруп, анан ошонун негизинде WordPress'те шаблонду издейбиз. Эрбол, Эржан дагы Данияр кирип атабы? Мен түшүнүктүү эле айтып бердимби баарыңыздарга? Ооба, жакалжат. Всё. Единственное, вам нужно немножко поднапрячься, структураны 1-2 күн ичинде түзүп берсеңер, биз ошо силердин түзгөн структуралардын негизинде шаблон издейбиз да. А шаблонго кошула бересиңер. Все, вот сегодня 20... Только структурасын. Да, только структуру делайте. Макет эмеспи? Структуру сделайте, если у вас время хватит там подключить фотографии какие-нибудь или там прототипирование, подключать эткен уақытыңар болсо, без проблем, подключайте. Но смотрите, мы будем основываться на шаблоне WordPress. На шаблоне WordPress иногда может быть такое, что те анимации, которые вы подключили в прототипе, они не могут быть на шаблоне WordPress, да? Анда биз WordPress'да эзилдеп көрүшкөр экенбиз бир сыйра. Же ошо убактыңар болсо WordPress'ти изилдеп, кандай анимациялар бар экенин көрүп, анан кийин прототипированияга коштуруп койсоңор болот. Анда биз өз ара сүйлөшүп алабыз. Өз ара сүйлөшүп алгыла. Анан түзүлгөндөн кийин ссылкалардын баарын жүктөп койгула дагы, срок эме деп койгула, Данияр чуть пораньше, чем WordPress'тин командасына караганда. На 1 день пораньше сделайте. Канча күн берсек болот силерге? 3 күн жетет го. 29-на, Средага чейин. Средага чейин бүтүрөсүңөр. Мы WordPress'тин командасы барыбыз жабылып алып, среда күнү киребиз дагы, кандай структураны карайбыз да, ошо структуранын негизинде анан кийин шаблондорду издейбиз. Биз анан пятница күнү отуруп WordPress'те шаблон жазабыз чогуу, Хорошо, макул. Всех устраивает? Рахмат. Все, тогда договорились. Все, теперь эртең дейлиде жиде күлөже, Эржан ака, от вас отчет. И остальное все. Бул неделянын задачаларын закрыли мы. Потом со следующей недели новые задачи будут, аны мы уже пока по долбоорлор менен кетебиз да, долбоорлорго барып жардам беребиз. Еще один вопрос. Бизге деген башатка SMM команда дизайнердин жардамы керек болуп атат. Ким жардам бере алат? Барбы желающийлер? Тишина. Так, бир мүнөттөн аз калды уже. Ладно, тогда не буду мешать, без эмегеле, аннаунсментке общее или объявление кылабыз, дизайнерлер чакырайлы анда. Вообще-то они просили именно келечек диджиталдан желающийлер бар болсо депчи, анан ошон үчүн сунуш киргизип атам, жок болсо анда встречадан айтып коем, убактары жок болот деп. Ушуну бүттү да сайкалажы. Все, бүттү. Баарыңыздарга рахмат. Теперь работаем только. Данияр Эрбол азыр. Мен ссылка жазсам жолугуп Жакшы жаткыла, жакшы эс алгыла. Окей, баарыңыздарга рахмат анда. Жакшы эс алыңыздар. Жасалыңыздар. Данияр